Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр, кутмандуу кечиңиздер менен кайрадан эле Марва телеканалында Жаштар сүйлөсүн телеберүүсү старт алды. Сиздер менен мен Жанара Нарматова жана ошондой эле кесиптешим Жаркынай Алымова. Бүгүн биз Кайыңды шаарындагы номер 3 орто мектепке келдик. Бүгүн жаштар жана рекет туурасында сөз кылабыз. Андыктан биздин каналдан эч кайда алыстабаңыздар. Бүгүнкү биздин темада албетте жаштар жана ошондой эле рекетчилик туурасында кеп калмакчыбыз. Албетте биздин бүгүнкү жаштарыбыз жана ошондой эле келген конокторубуз менен биргеликте ой бөлүшүп, ортого сереп салмакчыбыз. Анда эң алгач бүгүн биздин серепчилер менен тааныштыралы дагы, андан соң биз маегибизди улантабыз. Анда биз серепчилерибиз менен таанышып алалы. Чүй облустук билим берүү бөлүмүнүн баш кадиси Абдраева Кундуз Мукашевна эжекебиз. Кол чабыңыз. Кайыңды шаарындагы номер 3 орто мектебинин директору Абелдиева Эльмира Асановна. Кол чабыңыз. Райондук билим берүү борборунун тарбия бөлүмүнүн башчысы Нааматов Алтынбек мырзага. Кол чабыңыз. Жана ошондой эле Өзүбекова Нарункүл Асанбековна, райондук билим берүү бөлүмүнүн методика кабинетинин башчысы. Анда ардактуу телекөрүүчүлөр, биз болсо бүгүнкү маекти баштайбыз. Бүгүнкү тема жогоруда эскертип өткөндөй эле жаштар жана рекетчилик. Бул туурасында ой пикирлерди кесиптешмөкөбүз. Азыр биздин окуучулар менен биргеликте бөлүшөбүз. Албетте бүгүн биз мына зал жакшыма жаштар отурабыз жана ошондой эле биздин бүгүнкү конокторубуз отурат. Конокторубуз жана ошондой эле жаштар менен биргеликте деги эле рекетчилик деген эмне деген суроону алкагында биринчи ой бөлүшкүбүз келип турат. Анда эң алгачкы эле сурообуз, келиңиздер, баардыгыңыздар активдүү катышып бериңиздер. Рекетчилик бул эмне? Ким кандай түшүнөт? Рекетчилик тууралуу маалыматыңыздар барбы? Ооба. Негизи рекетчилик бул кайдан пайда болот? Силердин мектепте барбы рекетчилик? Бир гана балдардын арасында эмес, бул кыздардын арасында да абдан мындай көбөйүп баратат. Өзүңүз көрдүңүз беле? Ооба. Азыркы интернетте да негативдер эле көп тарап атат да, ошондуктан көп эле көрөм. Социалдык тармактарда, Жашоодо деле болот. Окуучулардын арасында, коллектив, жумуштардын арасында ар кандай коомдук жайларда болот. Азаматсыз, сизге чоң рахмат. Атыңыз? Сезим. Сезимдин оюна кошулгандар барбы? Рекетчилик жок дегендер барбы? Кайың номер 3 орто мектебинин 11-классында окуйм. Башка мектептерде болушу мүмкүн. Аны биз деле билбейбиз да, өзүбүздүн мектепте. Шаарда ушундай бир окуя болду да, шаарда тарбия завуч баягы даратканага барып тентек кылып налог салып аткан жигитти кармап, анан баягы урушуп койгон экен. Анан тилекке каршы ушул автоунаасын терезелери күйүлүп калган да. Балдар каяктан алат бул нерсени? Бул нерсени өзүнүн окружающий, өзүнүн жакындагы, жанындагылардан, ошо чогуу жүргөн досторунан. Макул, анда атаман деген түшүнүк барбы? Атаман деген бул ошо баарын башкарып эң биринчи орунда турган. Ким атаман? Атаман деле жок биякта. Барыбыз эле. Менин атым Тахмин 11-класстын окуучусу болом. Мен рекетчилик эмнеден пайда болот экенин айта кетсем, бул үй бүлөдө ата-энесинин балага вниманиясы, мындай көңүлү жок болгондон пайда болот. Мисалы, баланы кандай десем, рекетчиликке алып келген жол бул ата-энесинин вниманиясы же достордун арасында өзүн жалгыз сезгендиктен ошол нерседен пайда болот да, рекетчиликчи. Анан ошол өзүн көрсөтүү максатында башка өзүнөн кичинекей жаштарга кандай десем, салык салып үстөмдүк жасайт. Ата-энеси ошондо баласы рекетчиликке кабылып бирөө менен урушуп жүрсө, ата-эне күнөөлүү болуп калабы ошондо? Бир себептен күнөөлүү болот, анткени көп азыркы заманда мындай ата-энеси баласына көп тарбия бербейт да, кандай десем, көңүл бурбайт. Көп эле ата-энелерчи, байкашым боюнча. Ошондуктан бир четинен ата-энеси күнөөлүү болот. Ата-эне үйдө абдан сонун тарбия берип,
балам ушундай бешикке окусун, кыргыздын чыгаан уулу болсун деп туруп мектепке жөнөт. Мугалимдер карабайт, анан сабак болуп атканда чай ичкени кетип калат деп. Биздин школдо мисалы биздин мугалимдер убагында келет, убагында сабак берип, убагында чыгып кетет да. А башка мектептер тууралуу мен айта албайм. Биздин мектеп боюнча айта албайм. Кыздардын арасында аракетчилик боюнча Кыздардын арасында аракетчилик дагы ошол эле тема. Бул өзүнүн кыздын өзү кандай десем, төмөн эмеси жалгыз болгондуктан өзүн кыйын сезип анан кийин мындай башка кыздарга эметет да, күч салат. согушуп көрдүңүзбү? Жок. Бишкекте ушундай бир окуя болгон. Мелис Турганбаев ички иштер министри болуп турганда 8 мектепте ошол система бар болчу. Жалаң кыздар башчы болгон, кыздар акча чогулткан, кыздар мындай өзүнчө бир команда болгон. Анан тилекке каршы баягы аларды өздөрү дагы кыздар балким эмоция калтыргандыктанбы өздөрүн өздөрү тартып интернетке салып мындай кыргызга бир көө жабылгандай болгон да. Анан алар менен индивидуально жекече иштеген учурлар болду. Ошондой кыздарга курдаштарыңарга эмне дейсиңер? Учурда мен мисалы кыздын 40 чачы уулу деп айтып коет го. Ошонун өзүбүздүн эмебизди, кандай десем, даражабызды төмөн түшүрбөй, өзүбүздү адептүү жана жакшы эмеде көрсөткөнүбүз. Рахмат, Рахмат отуруп бериңиздер. Бүгүнкү конокторубузга суроо бергим келип турат. Ушул рекетчилик негизинен 11 класстар баягы 10 класстарга аракет салып, рекетчилик кылып 10 класстар 9 класстарга дегендей, анан кийин ушул баягы муунда монга өтүп келе жаткан салт катары көрүшүп алганбы? Анан биздин бүгүнкү конокторубуздун ою кандай? Рекетчилик муунда монга өтүп келе жаткан салтпы? Туура айтасыз. Тилекке каршы мындай көрүнүштөр улам кийин мурункусу кичинеси чоңуна үстөмдүк кылуучулук бул мектептерде бул жат көрүнүш. Бул мындайча айтканда көнмүш адатка айланып калган десек да болот. Анткени бул нерсе биздин облус боюнча өтө глобалдуу көйгөйлүү маселе, бул дагы өтө чоң маселе, өтө ойлондурчу маселе. Өзгөчө могу билим берүү жаатында мугалимдер менен мектеп андан сырткары райондук билим берүү борборлору менен өтө тыгыз байланышта иш алып барып келебиз. Бирок бул айтылбаган окуучулардын ичиндеги өздөрүнүн мыйзамдары бар деп ойлойм. Анткени ошол мыйзамдардын ичинде булар эч кимге ата энеге билгизбеген бир мезгилдер болот. Мен өзүмдүн жеке практикамда ошо мектептин тарбия иштери боюнча директордун орун басары болуп иштеп жүргөн кезде ошондо ушу рекетчилик боюнча абдан көп иштерди алып бардык. Мен ошондо окуучулардын ичине баягы ушул рекетчилик боюнча үстөмдүк кылуу боюнча мен ичине сүңгүп кирип көп иш алып бардык. Мен ошондо түшүндүм да. Анткени себеби мен бул сөздү бир сөз менен айтат элем. Бул алсыздык жана эрксиздик деп айтат элем окуучу үчүн. Бул өзгөчө жигиттер үчүн, кыздар үчүн. Бир ошо азыр Темирлан агай айтып кеткен сөз бул өтө туура жана болуп келген окуя. Система деген кыздар арасындагы. Ошол системада турган кыздар ар бир туулган күндө, ар бир майрамдарда мага баланча акча алып келесиң деп үстөмдүк кылып өзүнөн кийинки класстын кыздарына салык салгандан ал кыз окуудан чыгып кеткен моменттер өтө көп кездешкен. Ата эне менен мугалимдин ортосунда бул сөзсүз мына биздин бир окуучу кызыбыз айтып атат азыр ата эненин күнөөсү бар болуш керек деп. Бул бир чети туура болуш керек да, бир чети туура эмес болуш керек. Ата эне жакшы бала бол, жакшы тарбия алсын деп ата эне эч нерседен кем болбосун деп кетирет, бирок ата эне бала менен баланын ар жактагы мыйзамына сүңгүп кире албайт экенбиз. Менин да балдарым бар. Бирок өзүңөрдүн бир айтылбаган мыйзамыңардын ичинде бул үстөмдүк кала берет окшойт да. Бирок бул нерсе менен албетте биз атайын ИДНдер менен, атайын күч органдары биздин мектептин атайын балдар менен иштеген инспекторлор менен абдан жакшы жүйөлүү иштерди алып барып келатабыз. Бул нерсе акырындап кандайдыр бир деңгээлде болсо дагы жоюлуп келатат. Мына ар бир мектептерде райондук масштабта, облустук масштабта лекциялар, тренингтер өтүлүп келет бул нерсе боюнча. Бирок бул жерде албетте ар бир баланын ыйманынан деп ойлойм. Элмира Асановна, сиз айтсаңыз ушул балдардын рекетчиликке баруусуна ким күнөөлүү деп ойлойсуз? Дайыма ушул темада сүйлөшө келгенде биз бирөөнү акыркы кылып чыгаргыбыз келет да. Баарын шылтап келип эле аягында ким күнөөлүү болуп. Эми рекет болууга мына бул жакта айтып кеткендей ар бир бала өзү себепкер болот деп ойлойм мен. Эгерде баланын ар жагында ыйманы болуп, адеби боло турган болсо, барбайт мындай ишке. Анан жана мектептерде дагы рекеттердин пайда болушу биринчиден бул жана бүтүрүүчү класстардан
сезилет да. Мына ошол бүтүрүүчү класстар адептүү, ыймандуу болуп, ушул мектебин жакшы калыпта сакталышын каалай турган болсо, ошолор ушундай ишти кылбаса эле бүттү, андай болбойт. Анан булар жана жылдан жылга улам кетип баратканда бирөөнө тапшырып кетип, анан ошол бирөө лидерлик кылып, анан ошол рекеттерди пайда кылып атпайбы? Мына ошондуктан мен ушу кайрылат элем да, ушу бүтүрүүчү класстарга. Ушулар ыймандуу болуп, ушул бөбөктөрүнө жакшы жактарын, жакшы сапаттарын таштап кетсе, рекеттер пайда болбойт мектепте. Азыр жалпы окуучуларга суроо салгым келип турат. Азыр мисалы үчүн мектебиңиздерде рекетчилик жок деп жатасыздар да. А мүмкүн сиздер университетке барганда, чоң окуу жайларга тапшырганда, өзүңүздөрдөн улуу курста сиздерге рекетчилик кылып, үстөмдүк кылса кимге кайрыласыздар? Кандай чара көрөсүздөр? Келиңиздер ушул туурасында ой бөлүшөбүз. Саламатчылык. Атым Бекзат, 11 класста окуйм. Кайра суроону кайталап коесуздар? Кимге кайрылыш керек? Мисалы, силерге үстөмдүк кылып, мүмкүн азыр 11 класс болуп атасыз, 1 курска барганда сиз, сиздин үстүңүздөн 4 курстун бүркүттөрү келип туруп, анан акча сураган болсо, сиз кимге кайрылышыңыз керек? Кандай чара колдоносуз? Андайдыр эмен биринчи себебин değiştiriп, анан кийин сүйлөшүп, ошону сүйлөшүп эле бүтүрүп койсо болот го дейм. Ал речили болбой жатса, анда педагогдорго айтыш керек. Мага акырын эле айтып койбойсузбу? Барбы, жокпу? Жок да. Макул. Негизи ой пикириңиз кандай? Ким күнөөлүү деп ойлойсуз? Бул жерде күнөөлүү киши табыш оор болуп калат го дейм. Ар киши, Ар бир адамда бар. ар бир адам башынан эле да. Биз ушул айтпай атып, досторубузду, замандаштарыбызды айтпай атып, биз аларга жакшы иш жасап берип атабызбы же тескерисинче жаман иш жасап берип атабызбы? Айтыш керекпи? Көргөндү, билгенди силер азыр укмаксан болуп атасыңар да. Бул нерсе, бул мектептерде бар, орто окуу жайларда, жогорку окуу жайларда, аскерде, ошонун айынан мына канча деген адамдар каза болуп атат. Дейси ошондой болотса, болгондой эле ачык эле айтыш керек. Эмне айтып койсо тигинтип айтат? Ошондой эбел терминдер бар экен, анда биздин мектепте жок. Бирок муну биз мектепте жок деп моюнга албаганыбыз менен туура мектепте жок болушу мүмкүн, бирок бул коомдук чоң проблема болуп атат, Анан ушуга көз караш, ой пикир. Ошондой вообще эле Кыргызстанда жок болсо жакшы болмок. Ал каждый мектеп биздин мектепте эле болсун. Жакында Бишкекте бир ушул окуя болду. Эки башка мектеп мындай эле коюшуп кетиптир, анан кийин эмне болду? Талпа мушташты да. Анан орто жолдо 3-4 бала өтө оор жаракат алды да. Бирөө бир өлүмдөн араң калды. Дагы бир эже агайлар, коштунар көрүп калып мектептен, ошондо кабар берип, же болбосо тиги бала өлүп калмак да. Ошон үчүн урматтуу туугандар, мен ойлойм, жанагы ушундай маселе көп эле жерде кездешет да, жолдо тиякта биякта. Мурун айтчы да, азыр эмне болот? Мен да көөдө болуп калам, же болбосо көөлүк берем деп айтпай калды. Кыздарга суроо болуп атат да, мисалы, ар классташтардын арасында, балдардын арасында ушундай чыр-чатактар болгонун кыздар билет. Беш колунда эле билет бардыгын, бирок айтпайт, жашырат да. Бул жактан кыздар дагы балдар тарап койтуп кетеби? Муну кандай түшүнсөк болот? Кимде ушул туурасында ой пикирлер бар? Атым Гүлчехра, 9 класстын окуучусу болом. Кыздар беш колдой билет дейсиз. Биз ал нерсе болбосо кантип билебиз? Аны көргөн эмеспиз да бизчи. Анан балдар бириге салык салганда билбейбиз. Биздин мектепте андай нерсе болгон жок го дейм. Анан көргөндө эле жокпуз да. Анан көрдүк деп айта албайбыз да. Көрүп калсаңыз эмне кыласыз? Көрсөк айтам. Кимге айтасыз? Ошо класстын кайсы окуучу канчанчы класста болсо ошонун класс жетекчисине или директорго. Сиз ошол жерден айтып салдыңыз дейли, анан бирок сизди классыңыздын баары, балдарыңыздын баары сизди жаман көрүп, ой бизди сатып салды дегенде мындай деген сөздөр уксаңызчы? Андай уксам, может ошо директор, мугалимдер жакшы жакка чакырып, мындай өздөрүнүн акылын айтышып, мындай саткындык кылсак дагы, бирок чындыкты айттык да бизчи. Анан класстагы окуучуларды эмеге чакырат деп ойлойм да. Чогулуштарга чакырып, 6-чы сабак бүткөндөн кийин мектептин артына келгиле деген сөздү көп эле укчу элек. Келиңиздер, айтыңыздар.
кандай терминдерди дагы колдоносуздар? Мектептин артына эмес, үйгө кеттик дегенди Булар угам мен көчө. алдына келип калган Эч ким айтпай атат. Азыркы учурда негизинен эле чыгыш өлкөлөрүн туура бараткан жаштарыбыз көбөйүүдө. Чыгыш өлкөлөрүндө мисалы үчүн наркотик, баңгизат, талап, тоноо деген сыяктуу нерселерди көрүшүп алып интернеттен жаштар, ушундай кылсам мен туура болот турбайбы, ушундай нерселерди кылсам, ой мен укмуш эркек болот турбаймынбы деген сыяктуу ой мырзаларда жашайт болду экен. Оюңарды айткыла, кандай кылмаксыңар, кантип чара колдонмоксуңар? Ким президент болгусу келет? Кана кол көтөрөбүз? Ким президент башкаруучу болгусу келет? Баарыбыз көтөрөбүз. Эч кимби? Кантип эле ушундай? Алтынбек мырзага сөз берели, анда бул туурасында ушул тарбия боюнча тарбия башчысы экенсиз, анан сиздерде катталып турабы ушул рекетчилик боюнча? Кандай чара колдоносуздар? Урматтуу жаштар, бүгүнкү күндө жалпы мына райондук, облустук, республикалык деңгээлде карасак, балдар арасында жана кыздар арасында мындай фактылар катталып атат. Бизге дагы мына ички иштер бөлүмүнөн ар кандай көрсөтмөлөр келет. Бул мектепте жана бул жерде тартип бузуу болду деп. Негизги билим берүү тармагынын эң негизгиси милдети бул биринчи туура багытта окутуу, экинчиси туура багытта тарбия берүү. Окутуу эми эки жерде эки бул 4 болот, туурабы? Тарбия берүүдө 4 сүйлөм же 4 сөз менен тарбия берүү аздык кылат экен. Бүгүнкү күндө бул турмуш өзү мына көрсөтүп атат. Себеби дегенде ар бир тартип бузууну жана балдарды же кыздар арасында бирин-бирине үстөмдүк кылган учурларды карап изилдеп келсек, тарбия берүү мектептен эле эмес, үй шартында да аз болуп атат. Көңүл ата-эне тарабынан көңүл буруу аз болуп атат. Кандай кылышыбыз керек? Мына ар бир окуучунун, ар бириңиздердин, туурабы, 24 суткада өзүңүздөрдүн убактыңар бар, окууга, окуудан кийин үй тиричиликке, андан кийин сабак окууга, ал эми түнкү уйку 8 саат уктайбыз. Мына ушул убакытты туура бөлүштүрө билсе азыркы жаштар. Мына көптөгөн миллиардер, бизнесмендер убактысын туура пайдаланган үчүн көп ийгиликтерге жетишип атат. Эми биз дагы мисалы 6 саат сабагыбызды окугандан кийин мына мектепте жакшы шарттар түзүлгөн, ийримдер бар, спорт секциясы бар, андан тышкарыда тарбиялык секциялар бар. Мына ал жакка 1 саат, 2 саат убактыңарды коротосуңар, сабактан кийин үйгө келесиңер, ата-энеңерге жардам бересиңер, андан кийин сабак окуйсуңар жана кечкиге кам көрөсүңөр, туурабы? Кээ бир учурларда жанагы катталган ички иштер бөлүмүнөн берген учетто турган балдардан немелерин изилдеп келсек, сабактан кийин бош убактысын же ата-энесине бөлбөйт, же өзүнө бөлбөйт. Тескерисинче башка тарапка ооп кетип атат да. Ал эмнеге алып келет? Ал ошол тартип бузууга, жанагы рекетчиликке, кылмыштуулукка, бирөөнүн бир нерсесин урдоого, башка жол менен акча табууга жана башка нерсени кылганга алып барып атат. Ошон үчүн мен айтат элем, ушу тарбия алууда жана билим алууда көбүнчө туура убакытка көңүл буруңуздар. Убакытты туура бөлүштүрүп, туура тарбия алыңыздар. Мүмкүн ошол көрүп калган окуучулар кимге кайрылаарын билбейт. Бул эми эң глобалдуу маселе болуп атпайбы? Ошондуктан ошо рекетчилик боюнча мектепте тынымсыз иштер жүрөт. Мына Алтынбек мырза айткандай, районо тараптан көптөгөн тапшырмалар берилет. Андан тышкарыда биз мына ар бир мектепке ИДН кызматкерлери бекитилген. ИДН кызматкерлери да тынымсыз келип турат. Мына балдар өздөрү деле билет, күбө ошо рекетизм боюнча алар тынымсыз ушундай профилактикалык иштерди алып барып турат. Ошол жана рекетчиликти билиш үчүн биз дагы балдардын арасында жанагындай анкеталар жүргүзөбүз. Мектеп ичинде атайын жанагы кутуча бар, ишеним кутучасы бар. Ошол жерге дагы балдар салып таштап койсо, анан бул анонимдүү билинбейт. Жана мени стукач деп айтат деп балдар коркуп атпайбы, кооптонуп атышпайбы? Мына ошондой нерседен алыс болуш үчүн ишеним кутучалары бар, ИДН кызматкерлеринин ишеним телефондору баары илинген. Андан тышкары мен мына балдардын өздөрүнө да айтып келем, мына менин өзүм эле келип
акырын сүйлөшсөк деле биз аны анонимдүү түрдө кылабыз. Мектеп рекетчилигин жоюу максатында биз көп иш чараларды кылабыз. Бир эле балдар эмес, ата энелер менен дагы ар тараптан келген конокторду дагы катыштырып, айылды мына молдокесин ыйманга тартыш үчүн айылдык молдокелерди, айылдык аксакалдарды, мэрия тарабынан кызматкерлерди чакыруу менен балдарга биз тынымсыз түшүндүрүү иштерин жүргүзүп турабыз. Анда биздин жаштар сиздерге акыркы суроо болсун. Негизинен рекетчиликти жойсок болобу? Рекетчилик жоюлабы? Же ушундай жоюлбай эле дагы да уланып, дагы да көбөйүп кете береби? Рекетизмди жойсок болот. Ал рекетизм бизден улуу 11-класстардан зависит этет. 11-класстар өзүнүн ылдыйкы класс балдарга мисалы тини кылгыла, буну кылгыла деп жакшы тарбиядан берсе, ал ошо бала ошого үлгү болот да. Сиз тарбия бересизби? Мен берем тарбия. Мындай болгула депчи, түз жүргүлө ошол. Өзүңүздүн жүрүш турушуңуз менен тарбия алып турасыз, Ал биринчиден өзүмдү оңдоп, анан кичинекейлик үлгү береби. Атаман деген түшүнүктү уктуңуз беле? Уксаңыз бул кандай болгон түшүнүк? 1-5 класстан 11 класска чейин кимдер кармайт? Атаман деген бизде жок атаман. Атаман деген айтышы мүмкүн жашты кичинекейибиздин 11-класстар депчи, атаман депчи, алар улуу бизге мындай кылат, мындай жөлөк кылат депчи. Биз анткени наоборот, биз аларга үлгү берели деп эсептейбиз. Мисалы, кимдир бирөөлөр туура эмес сүйлөп алышы мүмкүн, же баскан турган туура эмес болушу мүмкүн. Анын үстүнөн бир мындай эч ким мени эчтеке кыла албайт деген окуучу шылдыңдап, күлүп, анын аркасынан сөздөрдү айтса, ошол жактан ызы чуу чыгып кетти дейли. Мындай учурда эмне кылыш керек, кандай кылыш керек? Мындай учурда аны ошол балага туура сүйлөш керек. Ызы чуу чыкпаш үчүнчү туура сүйлөш керек. Ал баланы да түшүнүш керек, ал дагы ал опустуна кылып алды деп ойлойт. Ал кээ биркилер түшүнбөйт аны. Ал ошону түшүнбөй туруп аны көпөштөп деле коюшу мүмкүн да. Ошондон чыгып кетет чыр. Келечекте сиз бир башкаруучу болсоңуз, мүмкүн мектептин директору болосуз. Бул ушу рекетчилик маселесине кандай кылып көңүл бурат элеңиз? Буга мен жакшы эле эме алып барат болчумун. Эмнеден баштайсыз? Мен өзүм баштаганда эркектерден баштайт болчумун. Аларды биринчи жакшы сөзгө тартып, өзүмө тартып, аларды биринчи тарбиялап алып, анан кийин дагы ички иштерине киришет болчумун. Рекетчилик ушул сөздөн улам чыгып кетиши мүмкүнбү? Рекетчилик чыгып кетиши мүмкүн деп айта албайм. Сөз менен айта албайсызбы? Сөз менен чыгып кетиши мүмкүн, мындай Чыкса да рекетчилик кылбайсыздар, Языңыздар. Саламатсыздар, мен атым Айпери, Дүйшөнбек Айпер, 10-класстын окуучусу болом. Мен деген айткым келет, мындай рекетизм эмес, мындай ошону эле башка жолун кылсак болот. Эгерде мындай рекетизмде акча чогултуп, мындай бири-бири мындай үстөмдүк кылуу деген болот, ошонун ордуна мындай жетиштүү үй бүлөсүндө бардыгы жетиштүү окуучулардан мындай акча чогултсак, акча чогултуп, мисалы менин классымдагы мындай үй бүлөсүндө жетишпеген көп бир туугандуу неме окуучулар болот. Ошо классташыма мындай кийими жетпей жатса, бир же ичкенге тамагы жетпей жатса, акча чогултсак, чоң класстарданбы, майда класстан акча чогултуп, ошонун үй бүлөсүнө жардам бергенге, өзүнүн алып келген мындай мектепке алып келген куралдарына, калем сабагына керек кылып акча чогултуп берсек болот. Мындай акча чогултуп эле бизде рекетизм болсо, Кыргызстанда болсо акча чогултуп, ал сөзсүз эле бир жерге барып, бузулган балдар болсо отуруп, ар кандай нерсени жеп, ар кандай нерсени ичип, чегип, ошондой нерсе болот. Ошонун ордуна акылдуу болсо, адам ыймандуу болсо, өзүнүн адептүүлүгү, үйүндө тарбиясы жетиштүү болсо, үйдө берген тарбия жетиштүү болсо, ал ошо акчаны чогултуп келип, мындай жетишпеген окуучуга, жетишпеген балага жардам берсе деген ойдомун. Мисалы үчүн ушул акча чогултуп деп калдыңыз, мисалы үчүн акча чогултууга бардык эле балдар макул боло бербейт.
кээ бирлердин ата энеси макул болбошу мүмкүн. Эмне кыласың ал акчаны, кайда апарасың деген сыяктуу. Эгерде ата энеси каршы болсо, анда деген адамдын өзүнүн акыл эси кем эмес да. Ар бир адамды Кудай деген 6 санын аман кылып жараткан. Ошон үчүн акыл эси ойлонгон ою дегендей өзүнүн ойлонгон оюн ата энесине толук түшүндүрүп жеткизип, анын ушундай экен, үй бүлөсү апа уксас деп жакшылап түшүндүрүп аракет кылса, анда болот деп ойлойм да. Анан ошол жердеги мисалы акчаны чогултуп ошо жаман иштерге короткон акчаны сиз айтып атасыз, жакшы иштерге жумшаш керек депчи. Анан ошону жаман иштерге жумшап салгандарды эмне кылыш керек? Анда деген жакшы нерсеге мындай үлгү болушубуз керек, үйрөтүшүбүз керек, айтышыбыз керек. Сөзсүз эле үстүнөн баса калып эле ар кимге короз болгондун ордуна мындай оюңду жыйынтыктап, өзүң оюңду жыйынтыктап туруп мындай сөз менен түшүндүргөнгө аракет кылыш керек. Короз болгон балдарга эмне деп айтасыз? Короз болсоң акылың менен бол, жаман атка миң камчы, жакшы атка бир камчы дегендей сөз менен түшүндүрсөң түшүндүң, түшүнбөсөң жок. Рекетчиликке ушул кандай карайсыз? Көз карашыңыз кандай? Негизинен бул рекетчилик деген бул негизи аябай актуалдуу проблема болуп эсептелинет. Биз ушул бүгүнкү биздин өткөрүп аткан, отуруп ошо кеңешип аткан кебибиздин баары менен ошо бир күндүк рекетчиликти жоюп салуудан алыспыз деп ойлобойбуз. Бирок кандайдыр бир ошо рекет деген өзү жаман экен, тарбиянын бир начар жагы экенин, сиздер балдар азыр биздин жашоодогу келечегибиз болуп эсептелип атпайсыңарбы? Ошол келечекте сиздердин колуңузда ар бир адам, ар бир бала айткандай эле, мында бул жерде бир бала айтып кетти, мен тарбия берет элем депчи. Туура айтканы туура. Негизи ар бир адам өзү бирөөгө акыл үйрөтөрдөн мурда биринчи өзү тарбиялуу болуш керек. Сен бирөөнү жаныңа отургузуп алып ага тарбия айткандан көрө сенин басып турганың, сенин кылган жумушуң ошо сенин тарбияң болуп эсептелинет да. Сен ошону көрүп, ошондон тарбия аласыңар. Анан 11-класста бул жерде рекетчиликти жоюу чындыгында 11-класстардан зависит этет да. 11-класстар кандай болсо, мен өзүм да ушул мектепте иштеп кеткем, окуу тарбия завучу болуп, ошолдо билем да. Бул айтылбай жаткан көп ички өздөрүнүн закондору өтө кыйын болот. Ошол закондорду 11-класстар гана чече алат да. Ошолор гана баш ийип ошолор чечет. 11-класстар эгер тартиптүү болсо, жана андай система деген жок болсо, анда башка балдарда да, ылдыйкы төмөнкү балдарда да жок болот да. Демек, чоң жоопкерчилик бул 11-класстарга колунда. Жакшы. Анан ушул рекетчиликтин эң башында дагы бул кыздар дагы себепчи болуп калбайбы деген дагы ой келет да. Мисалы, менин кызымды сен тартып алдың, сенин кызыңды мен тартып алдым. Ушундайдын аркасынан дагы урушуп, согушуулар болуп кетиши мүмкүнбү? Мен атым Ибрагим, 9-А класста окуйм. Бул эки баланын ортосунда бир кыз үчүн мушташкан, бул кызга деле жакпайт да, бир четчи. Мындай учурлар болгон. Кээ кыздарга жагат экен го ошондой. Мени талашат деп. Кадаланып, Кайра айтылып койсоңуз. кээ бир кыздарга жагат экен го, кээ бирлер кадаланып калат экен, кимдер күчтүү болсоңор ошого тием дейт экен го. Андай кыздардын мүнөзү башкача болушу мүмкүн. Атак бул кыздарга көбүнчө эле жага бербейт да. Себеби эркек бала бир кыз үчүн жабыркаган өтө жаман болот деп ойлойсуң. Сиз ошентип мушташып көрдүңүзбү? Акырын эле айтып койсоңуз. Мен ал кезде 1-класс болчумун, кичинекей болчумун. Ал мезгилде кичинекей болчук, көп деле акылыбыз жок болчу. Ошон бир кыздын айынан жөн эле ойношуп мушташтык. Ата мындай чын мушташтар болгон эмес да. Тамашалап эле мушташып койдуңар. Тибе деп чын деле айтабыз. Аны мен жакшы көрөм деп ошентип сөз менен айтып койчук. Анда ардактуу телекөрүүчүлөр, азыр биз номер 3, Кайыңды шаарындагы номер 3 кыргыз мектептин окуучуларынан азыр жыйынтыктоочу сөздөрүн угалы. Деги эле ушул рекетизмге рекетчилик менен алектенип жүргөн окуучуларга, балдарга кандай кеп кеңештерин айтат эле? Эмнени айтат элеңиздер? Келиңиздер жыйынтыктоо. Рекетчилик жөнүндө бул эмне айтсам?
ар бир адамдын өзүнөн эле болот да алчы. Мисалы бирөө менен бирөө урушуп кетсе, ошону ачууга алдырбаш керек да, мисалы жакшы айтып түшүндүрүп, мисалы өзүң эле үлгү болуп жүрүшүң керек да өзүңөн кичүүлөргөчү. Үлгү болуп жүрүш керек демек, Жүрүш керек. интернеттен ошондой согушуп аткандарга, жаман иштерди кылып жаткан кыздарга, балдарга эмне деп айтасыз? Айтарым бул ыймандуу болушсун. Өзүнүн терс жактарын көрсөт. Алар ойлоп атат, эгерде өзүнүн терс жактарын көрсөтсөм, мени кыйын деп ойлоп калышты булар депчи. Мисалы, сага бирөө негатив айттыбы, ага негатив менен жооп бербей, ачууга алдырбай, сабыр болуп эметсең, ал бул ачууга алдырбаганың бул өчүп калганың эмес, утканың да болчу. Бери 10 класстын окуучусумун. Мен жыйынтыктоо сөздү айтсам, мен айтмакмын баардык эле жаштарга, улуу муундар, бизге ата-энебиз, мугалимдер баардыгы эле, бизден улуулардын баары эле бизге айтат, келечек Кыргызстандын келечеги жаштарда, силердин колуңарда деп. Андыктан баарына айтмакмын, келечек биздин колубузда деп улуу муундар бизге ишенгенден кийин, ишенимин актоого аракет кылышыбыз керек. Эч качан артка кайрылбаш керек. Артта жакшы нерсе болсо эстесек мүмкүн, бирок жаман нерсени эстеп, мага бирөө жаман сүйлөгөн, мен мурун мага сүйлөдү эле деп барып, артынан барып, анын үстүнөн чукуганын ордуна жакшы нерсеге умтулуп, баарыбызга баарын айтмакмын, өзүңөр сөзүңөргө жооп бере тургандай туруктуу, мындай ишенимди актаган адамдардан болбо, жаштардан болбо деп. Мен оюмча бул рекетизмди жоюу ар бир адамдын өзүнүн колунда. Чыңгыз Айтматов, улуу Чыңгыз Айтматов улуу жазуучу айтып кеткен, эң кыйын бул адамга күн сайын адам болуу депчи. Ошол күн сайын адам болуу бул ар биринин колунан келе бербейт. Ошо ар бири өзүнүн жашоосу ар биринин өзүнүн колунда. Ар кимдин өзүнүн ырыскысы бар, Ар ким бул ата-энесинен да көп зависит этет. Ата-эне кичинекей кезинен баштап 5-6 жашка чейинки деле өстүрүп ага чейин. Анан мугалимдер бул сабак берип, тарбия берет, бирок эң негизги ата-энеден болот да. Ата-эне жакшылап тарбия берип, ыймандын жолуна ошо ата-эне алып барат. Мен өзүмдүн ошол эмелеримне туугандарыма айткым келет. Биз ар бир кылган нерсебизден, ар бир айткан сөзүбүздүн наркы дүйнөдө сурак калат. Ошондуктан мурунку кылган ишибиз, ар бир адам жаңылышат, бирок ошол жаңылыштыкты кайра кылбаш үчүн бири-бирибизге жакшы мамиле кылып түз жүрөлү деп айткым келет. Кыздар, Мен жаштарга айтып кетмекчимин, баарыбыз тең өзүбүздөн баштап ар дайым тартиптүү жолдо жүрөлү. Билим менен алек бололу. Билим менен алек болсок, биз дүйнөдө көп жакшылыктарды көрө алабыз. Биз бир гана жашоодо негативди көрө бербей, интернеттен ар кайсы жаман нерселерди ачып көрө бербей, андан көрө өзүбүзгө пайдалуу убактыбызды текке кетирбей, ар бир минутабызды, секундабызды пайдалуу нерсеге жумшап, анан бактылуу жашоого үйрөнөлү, жашаганга үйрөнөлү. Биздин айлана чөйрөбүз ушунчалык жакшы нерселер курчап турат, бирок аларды көрбөй эле биз жаман нерсеге эле асылып, ошого эле жабышып кала беребиз. Ошондуктан биз жашоодон мындай рахат алып жашайлы, бир гана негативтерге жармашпай, билим менен айтат элем, негизи билимге көп басым кылгыла дейт элем. Урматтуу окуучулар, биздин бүгүн мектебибизде абдан жакшы саамалык болуп атыр. Ушу бүгүнкү күндүн эң глобалдуу маселеси болуп аткан ушул рекетчиликти кантип жоюу маселесин абдан жакшы сынга алып, ушунун жолдорун карап өттүк. Ушул жерде силердин айткан ойлоруңардын баары туура. Ар бир окуучу эми өзүнүн билишинче, өзүнүн баамдашынча өз оюн айтып өттү. Бул туура. Негизинен рекетчиликти жоюу үчүн андай деле эч чоң иштин же бир адамдардын деле келүүсүнүн кереги жок. Рекетчиликти жоюу бул өзүбүздүн колубузда. Ар бир адамдын өзүнүн колунда. Жакшы болом десең мына аста-аста дейт, жаман болуш бир паста дейт. Же болбосо мына биз силерди жок, балдарыбыз жакшы, балдарыбыз болсо бизге ыраазы болуп атат. Ушинтип мактап атып анан кийин орну жашырсаң өлүм ашкере деп эртең жамандыгыбыз чыгып калбагандай болуп. Бүгүн балдар ушул жерде айткан кебибизге, сөзүбүзгө туруп, жакшы балдардан болойлу. Рекетизм деген, рекетчилик деген биздин мектепте болбосун. Мен дайым эле айтып келем балдарга, бирөөнөн 5 сом алып, 10 сом алып эч качан бир жыртыгыбызды бүтөп же жоогубузду бар кылып албайбыз.
ал убактылуу гана жаман көрүнүштөр. Адам бактылуу болуш үчүн ар бир адам өзү эмгек кылыш керек, мээнет кылыш керек, жакшы окуш керек. Билимдүү адамга дүйнө жарык болот. Мына ушу билим менен гана биз ак арабыз көгөрөбүз. Өзүбүздү эле эмес, өзүбүздүн өкмөтүбүздү дагы, өзүбүздүн элибизди, жерибизди дагы жакшы кылыш, ушул элдин же жердин, же республикабыздын атагын чыгарыш дагы мына ушул жаштар силердин колуңарда. Ошон үчүн өлкөбүздө жалаң гана билимдүү, акыл эстүү, ыймандуу жаштар көп болсун. Урматтуу бүгүнкү Кайыңды номер 3 орто мектебинин окуучулары, бүгүнкү айтылып аткан ушу рекетизм боюнча сиздердин айткан оюңар кабыл болсун. Ар дайым эле ушундай сиздерге окшогон мектептердин баарында рекетизм жок болуп эле сиздерге окшогон жалпы жаштар көп болсун, рекети жок. Ушу келечекте ыймандуу, акылдуу, тарбиялуу балдар, кыздар болгон жаштарыбыз аябай көп болсун. Урматтуу райондук билим берүү жамааты, биз сиздерге облустук билим берүү бөлүмүнүн атынан чын жүрөктөн ыраазычылык билдирип кетебиз. Андан сырткары ушул самалыкты уюштуруп, ушуга чейин мына областтарда, буга чейин дагы Чүй облусунун башка райондук мектептеринде да болдук. Биз өтө көйгөйлүү маселелерди көтөрдүк. Ал жерде суицид болду. Үй бүлө жана тарбия деген көп жакшы профилактикалык иш-чараларды алып барып келатат. Мынакей мен ушу Дилмүрөгү кайрымдуулук фондунун мүдүрү Темирлан Акматов агайыбызга чоң ыраазычылык билдирип кетет элем. Бул биринчи жолку эмес, бул ток-шоу менен канчалаган республикалык деңгээлдеги Кыргызстандын бүт региондоруна телевидениеде көрсөтүлөт. Ошон үчүн мында жаштар абдан чоң таасир алып келет. Мен ойлойм, бул нерсе биз үчүн глобалдуу проблема болуп келе жатса, мындан ары бул проблема катары болбойт болуш керек деп ойлойм. Анткени мен дагы айткандай, да бир айтып кеткендей, этнопедагогика, ыйман жана бүгүнкү биздин дин маданияты, ушунун баардыгы тең бири-бири менен өтө тыгыз байланышта. Эки дүйнөнүн бактылыгы бул эмнеде? Албетте билимде жана ыйманда турабы? Ошондуктан окуучулар, сиздерге мен ойлойм, Кыргызстандын эң жеткиликтүү, Кыргызстанды ааламга тааныткан, кыйын чыган балдардан болуп чыгасыңар деп ойлойм. Чүй облусу боюнча мен ойлойм, ушул Кайыңды орто мектебинин ушул бүгүнкү окуучуларын мен эртеңки күндүн мыкты келечектерин, мыкты канатын алыска жайган, Кыргызды тааныткан чыган инсандардан болуп чыгат го деген үмүттөбүз. Дагы бир жолу биздин ток-шоуну уюштурган Марва телевидениесине жана ошол жамааттарга чоң ыраазычылык билдирип кетүүгө уруксат этиңиздер. Ошол шариятыбызда бир жакшы сөз бар. Эгерде ким бирөөдү зордук, зомбулук менен 1 сом ала турган болсо, ошол акча арам болуп калат. Кокус эгерде ошол адам рекетчилик кылып, тоноп, бандитчилик кылып өлүп калса, шариятыбызда жаназа буйрубайт. Урматтуу жаштар, ошондуктан мен силерден суранат элем, тапканыбыз, ташыганыбыз жакшы, бул адал акчалардан болсун. Анан мен тилегим, рекети жок, зекети көп, өнүккөн өлкө бололу деген тилегим бар. Мен да сиздерге райондук билим берүү бөлүмүнүн атынан ыраазычылык билдирем. Рахмат, ушу келип алыска район болсок да ушу жаштардын үнүн чагылдырайлы, угайлы деп келгениңиздер үчүн рахмат. Ал эми жаштар, сиздерге кайрылат элем. Үч эле нерсени ыйык, бийик туткула: ыймандуулук, адептүүлүк жана жоопкерчилик. Биз болсо Кайыңды шаарындагы номер 3 орто мектептин окуучулары менен рекетчилик жана жаштар темасында сөз курдук. Бардык активдүү катышып берген ушул мектептин окуучуларына терең ыраазычылык билдиребиз. Бир өлкөнүн келечегин көргүм келсе, анын жаштарына кара дейт. Биздин жаштарыбыздан үмүтүбүз чоң. Албетте улуу мундагы адамдарыбыз жаштарга терең акылын айтып турса, албетте биздин жаштарыбыздагы көптү үмүттөндүргөн мыкты келечектин инсандары болот деген ишеничтебиз. Мына ушул жаштар сүйлөсүн телеберүүбүздү жекшемби күнү саат 20:00-да көрө аласыздар. Ал эми кайталоосун дүйшөмбү күнү көрсөңүздөр болот. Ал эми биздин дал ушул жаштар сүйлөсүн программасын YouTube баракчасынан дагы таба аласыздар. Марва телеканалы деп YouTube'ка кирип издесеңиздер, бул программаны дагы ошол жактан көрүүгө болот. Сиздердин кызматыңыздарда болгон Жаркын Аялымова жана менин кесиптешим Жанара Нарматова болдук. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.